Алмазбек Атамбаев менен Фарид Ниязовго кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2016-жылы Туркиянын 10 жараны Кыргыз өлкөсүнүн жарандыгына кабыл алынып, аларга паспорттор мыйзамсыз берилген. Анда Фарид Ниязовдун жетекчилиги астында президентке караштуу жарандык боюнча комиссия Туркиянын алуу жөнүндө мыйзамсыз чечим чыгарып, тиешелүү жарлыкка ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул факты боюнча жазык кодексинин коррупция беренеси менен иш козголду. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Чүй облусунда 18 жаштагы жигит өзүн өзү атып алды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 10-июлга караган түнү Аламгин райондук ички иштер бөлүмүнө окуя боюнча телефон чалуу болгон. Айтылган дарекет тергөө ыкчам тобу келип, бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктөө реестрине катталган. Каза болгон адам 2003-жылы туулган Д аттуу жаран. Анын жанында Сайга өлкөсүндөгү сайлуу ок атуучу куралы жаткан. Учурда тергөө иштери жүрүп жатканын маалымдашат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Бишкек шаарындагы ооруканаларга коронавируска чалдыккан жарандарды кабыл алуу үчүн бош орундардын тизмесин жарыялады. Республикалык жугуштуу оорулуулар клиникасы, номер 2 клиникалык төрөт үйү, аскер госпиталы, республикалык наркология борбору, куратология жана калыбына келтирүү илим изилдөө институту, улуттук онкология жана гематология борбору, улуттук кардиология жана терапия борбору, улуттук госпиталь, ошондой эле номер 6 шаардык клиникалык оорукана, Чүй облустук бириккен ооруканасы, согуш ардагерлеринин ооруканасы, улуттук госпиталь, улуттук хирургиялык борбор, бош орундар жок. Эне жана баланы коргоо улуттук борбору, Суворов мектеби жана улуттук госпиталдын нейрокорпус имараты. Кыргыз-тажик чек арасында каза болгон чек арачы Хуснидин Хожиевдин сөөгү жерге берилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Хожиевди акыркы сапарга узатуу өзү туулуп өскөн Лейлек районундагы Бешкент айылында болду. Узатууга министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, аскер кызматкерлери, маркумдун жакындары катышты. 8-июль күнү саат 17:00 чамасында Кыргыз-тажик чек арасында эки тараптын чек арачыларынын арасында ок атышуу болгон. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын атчандардын чек ара отряды Чашмагел ашуусунан күтүүсүздөн Тажикстандын чек арачылары тарабынан кол салуусуна дуушар болгон. Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына кол койду. Бул тууралуу Эркин тоо гезитине 29-июнда жарыяланган, бирок бул президенттин расмий сайтына жарыяланган эмес. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору өткөн аптада каралган. Мыйзам долбоору коммерциялык эмес уюм жыл сайын финансы маселелери тууралуу министрлер кабинети аныктаган формада отчет берип турууга багытталган. Эгерде аныкталган формада отчет бербесе, мыйзам чегинде жоопко тартыла тургандыгы жазылган. АКШнын элчилиги бул боюнча билдирүү тараткан. Талаптар бейөкмөт уюмдардын жарандардын жашоосун жакшыртуу мүмкүнчүлүгүнө коркунуч келтирип, министрлер кабинетине COVID-19 пандемиясына жооп кайтарууга көмөктөшүү үчүн маанилүү бейөкмөт уюмдардын аракеттерине тоскоол болууда деп билдиришти. Баткенде Кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 10-июлда саат 10:00 карата Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын тажик-кыргыз бөлүгүндө абал туруктуу. 9-июлда Кыргыз мамлекети менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында буга чейин кол салуу учурунда кармалган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын аскер кызматкери Умаров кыргыз тарапка өткөрүлүп берилген. 8-июль күнү саат 17:00 чамасында Кыргыз-тажик чек арасында эки тараптын чек арачыларынын арасында ок атышуу болгон. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын атчандардын чек ара отряды Чашмагел ашуусунан күтүүсүздөн Тажикстандын чек арачылары тарабынан кол салуусуна дуушар болгонун кабарлаганбыз.
Бишкекте милициянын кайгылуу кызматкерлери жасалма номери менен жүргөн айдоочуну кармашты. Бул тууралуу аталган кызматтан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык 8-июль күнү болжол менен саат 11:15 чамасында Медиров жана Карла Маркс көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry үлгүсүндөгү унаанын мамлекеттик номери жасалма экендигине шек жараткандыктан токтотушкан. Кызматкерлер унаанын керектүү документтерин текшерүү учурунда 1985-жылы туулган УМ аттуу айдоочу унаасынын мамлекеттик номерин жасалма номерге алмаштырып айдап жүргөндүгү аныкталган. Бул факты боюнча кызматкерлер унааны убактылуу айып куроо жайына токтотуп, ал эми айдоочуга андан ары тийиштүү чара көрүү үчүн Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүп беришкен. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Кумтөр долбоору боюнча өлкөнүн мурдагы президенттери Аскар Акаев, Курманбек Байкиев жана жогорку кызматтагы адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылышты. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Ведомстволор аралык тергөө тобу Кумтөр кенин иштетүү боюнча долбоорду ишке ашыруунун ар кандай этабындагы коррупциялык фактылар боюнча кылмыш ишин иликтөөнү улантууда. Бүгүнкү күнгө чейин тергөө иш-аракеттери топтолгон далилдер менен тастыкталган негиздүү тыянактарда келишимдерди жана ар кандай толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү жана тактоолорду түзүүдө. Камика жана Центара компаниялары сунуш кылган канадалык инвесторлор менен кызматташууда ири коррупциянын белгиси бар экени, Кумтөр кенин иштетүү жана байланышкан алардын шарттары Кыргыз Республикасынын элинин негизги кызыкчылыктарына жооп берген эмес. Вакциналардын өндүрүшүн 2 эсе көбөйтүп жана аларды дүйнө жүзү боюнча бирдей бөлүштүрүүнү камсыз кылуу керек. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерришке шилтеме берүү менен чет элдик басылмалар жазышты. Бүгүн дүйнө COVID-19 пандемиясынын контекстинде дагы бир кайгылуу рекорд койду. Бул вирус буга чейин 4 миллион адамдын өмүрүн алган. Бул кайгылуу жыйынтык планетанын ар бир 3-үчү өлкөсүнүн калкынан ашып түштү, деди Гутерриш. Бириккен Улуттар уюмунун башчысы кошумчалагандай, вакциналардын жардамы менен үмүттүн шооласы пайда болгон, бирок вирустун жайылышы алардын өндүрүшүнөн жана жайылышынан ашып түшүүдө. Бул пандемия бүттү деп айтууга болбойт. Анын курмандыктарынын жарымынан көбү ушул жылы көз жумган. Вирустун токойдогу өрттөй жайылышына жол берилсе дагы миллиондогон адамдар коркунучта болот деп баса белгилеген Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы.